Саламатсыңарбы биздин сүйүктүү болгон окуучулар? Силер менен мен Билим лицейинин биология мугалими Азилбек уулу Истанбек. Анда эмесе балдар, бүгүнкү онлайн сабагыбызды баштаярдын алдында силердин көңүлүңөрдү экрандагы роликке бурам. Урматтуу окуучулар, бул роликте айтайын дегеним билим алуудан эч качан талыкпаңыздар. Анда эмесе биздин сүйүктүү болгон окуучулар, баарыбыз бүгүнкү сабагыбызга тиешелүү болгон экрандагы роликке көңүлүбүздү бурабыз. Бул роликте окуучулар силер сууну, ташты, жаныбарларды, өсүмдүктөрдү, микроорганизмдерди, козу карындарды көрө алдыңар. Бүгүн силер менен өтө турган биздин темабыз биоценоз организмдердин табигый биргелештиги. Ал эми окуучулар, бүгүнкү сабакта биздин максатыбыз биоценоз организмдердин табигый биргелештигин, алардын көбөйүүсүн, өсүү шартын анализдөө менен турмушта кырдаалга жараша чечим чыгаруу. Ал эми биздин сабагыбызда күтүлүүчү натыйжалар биоценоз организмдин табигый биргелештиги менен таанышышат, алардын азайып көбөйүүсүн, өсүү шартын анализдешет, турмушта кырдаалга жараша өсүмдүктөр, жаныбарлардын, бактериялардын, козу карындардын ар кандай түрлөрүн анализдеп чечим чыгарышат. Биоценоз бул бири-бири менен тыгыз байланышта жашаган өсүмдүктөр, жаныбарлар, микроорганизмдердин түрлөрүнүн популяцияларынын жыйындысы болуп саналат. Биоценоз деген терминди немец экологу Карл Август 1877 жылы илимге киргизген. Биос тиричилик, ценоз жалпы деген сөздү билдирет. Биоценоз жансыз жаратылыш жана чөйрө шарттары менен биогеоценозду же экосистеманы түзөт. Биоценоздун компоненттерин 3-кө бөлүп карайбыз.
автотрофтор, гетеротрофтор, миксотрофтор. Автотрофторго өсүмдүктөрдү мисал келтирсек болот. Гетеротрофторго жаныбарларды мисал келтиребиз. Ал эми миксотрофторго булар микроорганизмдерди мисал келтирсек болот. Биоценоз өзү дагы экиге бөлүнөт. Табыйгый жана жасалма болуп. Табыйгыйга токой, бак, сай токою, саз, талаа, суу, деңиз, океан кирет. Ал эми жасалмага ботаникалык бак, парк, оранжерея, эгин талаасы, огород, аквариум, террариум кирет. Биоценоздун структурасы. Биоценоздун структурасын 3кө бөлүп карайбыз. Биринчи түрдүк, экинчи мейкиндик, үчүнчү азыктык. Биринчи түрдүк структурасын 2ге бөлүп алабыз. Түрлөргө бай, түрлөрү аз. Түрлөргө байга токой, суу мисал боло алат. Ал эми түрлөрү азга Арктика же түндүк муз уюл, чөл, жасалма суу сактагыч. Мейкиндик структурасын да 2ге бөлүп алабыз. Вертикалдык, горизонталдык деп. Вертикалдыкка токойдогу кубаттуулук мисал боло алат. Ал эми горизонталдыкка тундра, тайгадагы биргелештик. Азыктык же болбосо трофикалык. Буларга продуценттер, консументтер, редуценттер мисал боло алат. Биоценоздогу организмдердин ортосундагы байланыштар. Тирүү организмдер бири-бирине тийгизген таасиринин багыты боюнча 3кө бөлүнөт. Биринчи оң позитивдүү, экинчи терс позитивдүү, үчүнчү нейтрализм. Оң позитивдүү байланыш: симбиоз, кооперация, мутуализм, комменсализм. Терс негативдүү байланыш: антибиоз, жырткычтык, митечилик, атаандаштык. Нейтрализм: бейтараптык, бири-бирине зыяны жок. Мындайча айтканда, сен мага тийбе, мен сага тийбейм. Симбиоз бул организмдер бири-бирине зыянын тийгизбейт, тескерисинче пайдасын гана тийгизет. Бул жерде сүрөттө көрүп турасыңар, крокодил оозун ачып турат. Ал эми кулик чымчыгы крокодилдин тишинин арасында калдыктарды менен азыктанып атат. Бул жерде эки организм тең бири-бирине пайдасын алып келип жатат. Кийинки кооперация. Рак өзү менен кошо моллюсканы алып жүрөт. Жумшак Карл полип актинио менен бирге жашап, мында рак моллюсканын раковинасына жайгашып, өзү менен кошо полипти кошо алып жүрөт. Моллюсканы суунун түбүнө түшүп, рактын тиричилик мейкиндигин көбөйтөт. Актинио жем табат, аны рак пайдаланат. Мутуализм. Эки башка түрдөгү организм экөө тең бирге жашап, бири-бирине пайда келтирет. Курт кумурскалар өсүмдүктөрдүн нектар аркылуу азыктанып, ошол эле учурда өсүмдүктөрдү чаңдаштырат. Комменсализм. Буда эки башка түрдөгү организм бирөөсү пайда көрөт, экинчиси зыян тартпайт. Мисалы, сүрөттө акула менен лоцман балыгы. Бул жерде лоцман балыгы акуланын жанында жүрүп коргонот, бир жерден бир жерге тез жетет. Ошол эле учурда акуладан калган калдыктар менен азыктанат. Кийинки антибиоз, жырткычтык. Бул жерде сүрөттө көрүп турасыңар. Арстан зебраны жеп атат, аюу балыкты жеп атат. Бул жерде жырткычтык жол аркылуу жашоо үчүн күрөш жүрүп атат. Кийинки мителер. Мителерди биз 3кө бөлүп карайбыз. Сырткы мителер, ички мителер, убактылуу мителер. Сырткы мителерге организмдин сыртында жүрөт. Буга кенени мисал келтирсек болот.
ички мителерге организмдин ичинде жүрөт. Буга адам аскаридазын мисал келтирсек болот. Ал эми убактылуу митеге сүлүктү мисал келтирсек болот. Кийинки атаандаштык. Бул жерде атаандаштык бир түрдөгү организмдердин ичинде дагы болот, эки башка организмдердин ортосунда дагы болот. Бул жерде сүрөттө көрүп атасыңар, бугулар атаандаштык жүргүзүп жатат. Бул жерде ургаачысын талашып дагы атаандаштык жүрөт бир түрдөгү организмдерде. Ал эми эки башка организмдер бири-бирин аркылуу олжосун талашып дагы атаандаштык жүрөт. Кийинки нейтрализм. Нейтрализм бул бейтараптык. Мындайча айтканда, эки башка организмдер бири-бирине такыр зыяны тийбейт. Мындайча айтканда, сен мага тийбе, мен сага тийбейм. Окуучулар, бул жерде жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн жалпы эле азыктануу чыңжырын көрүп турасыңар. Бул жерде продуценттер, консументтер, редуценттерди көрсөтүлүп турат. Андан кийин баарыбыз бул экрандагы роликке көңүл бурабыз. В соответствии со своими потребностями и особенностями формы тела. Природное сообщество представлено в виде ярусов, возвышающихся друг над другом. Первый ярус образуют наиболее высокие деревья – дуб, липа, клен, ясень. Здесь обитают разнообразные птицы и гусеницы некоторых бабочек. Второй ярус образуют низкорослые деревья – рябина, черемуха, яблоня, боярышник. Здесь вьют гнезда и кормятся зяблики, малиновки, соловьи. Более низкий, третий ярус, создают кустарники. В этом ярусе нормально развиваются лишь теневыносливые растения с насекомоопыляемыми цветками и плодами, которые затем распространяются животными. Четвертый ярус образуют травы. Здесь вы можете встретить многих как беспозвоночных животных, муравья, улитку, так и позвоночных животных, например, сурка. Пятый ярус располагается у самой почвы. Здесь теплее, чем в верхних ярусах, но мало света, поэтому данный ярус населяют тенелюбивые растения и животные, обитающие в почвах. Типичными представителями обитателей подстилки являются кроты, дождевые черви, слизни. Анда эмесе окуучулар үйгө тапшырманы белгилеп алгыла. Азык тизмегине сүрөт таблица аркылуу мисал келтиргиле. Биоценоздо организмдердин байланышына мисал келтиргиле. Биоценоздун структурасына турмуштан мисал келтиргиле. Көңүл бурганыңыз